Саламатсыздар, урматтуу достор, көрүүчүлөр. Назарыңыздарда көзгөдөгү мен жаңы долбоору. Бул долбоордун максаты, бул долбоордун маани маңызы жөнүндө кыска нуска түшүндүрүп айтып берейин. Адам көзгөдөн каранган кезде өзүнүн сырткы гана келбетин көрөт. Ал эми ошол адамдын сүйлөгөн сөзү, ойлонгону, кайсы бир баалуулуктар боюнча өзүнүн жеке көз карашы анын ички дүйнөсүн чагылдырат. Мына ушул көзгөдөгү мен жаңы долбоорунун дагы максаты адам күнүмдүк жашоодо бир ойлонуп көрбөгөн, көпчүлүк адам, балким кимдир бирөөлөр ойлонуп чыгар, көпчүлүк адам ойлонуп көрбөгөн суроолордун аркасында биз белгилүү инсандардын жан дүйнөсүнө баш багалы деп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү мен көзгөдөгү мен долбоорунун эң алгачкы коногу эстрадабыздын жылдызы, учурдагы Улуттук филармониянын солисти, Кыргыздын таланттуу кызы Каныкей. Саламатсызбы, Каныкей? Саламатсыздар. Кубанычтабыз жаңы долбоордо сиз менен жүз көрүшүп атканыбызга. Рахмат, мен да аябай кубанычтамын. Көптөн бери ушундай бир жакшы улуттуу интервью бере эле элем, аябай кубанычтамын. Өзү Каныкей дегенде эле, билбейм, мен ушул чөйрөдө жүрүп, мага деле, көпчүлүк адамга деле ушундай болуш керек. Каныкей дегенде эле бир жаңычылыктарды келет да ойго, бир кандайдыр бир реформа, кандайдыр бир жаңылануу. Азыр кандай жаңылануунун үстүндө жүрөсүз? Эмне жаратып жүрөсүз? Жаңылануу кылайын деп деле аракет кылбайм. Болгон өзүмдүн бар болгонун эле мүнөзүм ушундай да. Чындыгында мага мындай бир башкача нерселер жагат бала кезден эле. Өзүм эле мындай бир башкаларга окшогон, бир башкача ойлор, жүздөр болсо деп кичинекей кезимден эле кыялданчумун да. Анан муну атайлап деле кылбайм. Ошол нерсени жалпыга сиңирүү, жалпыга жеткизүүдө кыйынчылык жаралбайбы? Эгерде атайлап бирөөгө жеткирем, түшүндүрөм десе, адам жаңылышат деп ойлойм да. Менин жашоомдо мисалы мен эч качан атайлап бирөөгө жеткирейин же сиңирейин деген эмесмин. Болгону мен өзүмдүн ойлогон оюмду, ой максатымды, турган турпатымды гана жашадым. Болгону ошол учурдагы көз карашым, болгон дараметим жаңылык болуп калып калды да. Менин оюмча адам жаңылышат да, эгерде атайлап бир нерсе жасаса. Ал нерсе жукпайт дагы. Жасалмалуу болуп калат, Мен ошону байкагам да. Кандай болсоң, ошонун менен сен өзүңдүн адамдык позицияңды тартуулай аласың деп ойлойм да. Акыркы кездеги сиздин чыгармачылыктагы жашооңуздагы чоң бир өзгөчөлүк эл үчүн дагы, көрөрмандарыңыз үчүн, өзүңүз үчүн дагы бир жаңылык болду окшойт. Мамлекеттик кызматкерлердин катарын толуктап, Улуттук филармонияда солист болуп эмгектенип атасыз. Жеке өз алдынча иштеп жүргөндөгү чыгармачылык Каныкей менен мамлекеттик кызматта атайын бир жумушта эртеден кечке иште болуш керек деген графикке көнүү кандай болду? Мен негизи ушул убакка чейин, 35 жашка чыкканга чейин эч качан мамлекеттик жумушта иштеп көрбөп тургам. Негизи жашоомдо өзүм үчүн иштеген экенмин, өзүмдү тааныткан экенмин. Анан ушул 33төн кийин эмнегедир ойлондум да, арткы жолубуз кандай? Мисалы биз өмүр бою жалгыз калып калуу мүмкүн эмес. Анан ойлонуп отуруп, өзүмдө бир идеялар болгон да, эгерде мен дагы кызмат кылсам, дагы бир башкача мындай стандарттуу нерсе эмес, ушуга чейин көргөн. Бир мындай башкача нерселерди берсек эмнеге болбосун деп ойлончумун да. Анан маэстрого айттым, мындан 1 жыл мурун эле. Маэстро, эгерде биз ошо сахнага бир нерсени алып чыксак, мен көз карашым башкача дедим да. Мен башка нерселерди көрөм, ошону кыла алабызбы деп суроо салып койдум. Маэстро көпкө ойлонуп жүрүп, анан убакыт сааты келди окшойт, ал дагы бышырды оюм. Мен айткан оюмду, мен дагы өзүмдү мындай ичимден бышырдым да ошого. Анан оркестрга келгени ошо мисалы биздин заманыбыздагы ырларды алып чыккым келди да. Мага авторлордон мисалы Дилжигит Сатыбеков аябай жагат. Ал менин оюмча келечекте залкар болуп тарыхта кала турган инсан деп ойлойм да. Ошол ырларды карап, анан дагы ырдала элек ырлар көп да. Мисалы ошонун арасында эле Орунбасар Кызалаков, драматылык. Анын үнү бир башкача, жан дүйнөсү башкача адам болчу да. Анан ошол ырларды ошо оркестрга салбайлыбы деп мындай аябай көпкө ойлондук да. Анан
агай дагы өзү эң туура мага багыт берди да, маэстрочу. Демек алар дагы ушундай жаңычылыкты күтүп жүргөн экен да. Ооба, ал айтты, агайчы, сен менин башкачасы, башка нерселерди беришиң керек деди да. Анткени 100 жылдан бери, 50 жылдан бери ырдалып келаткан ырларды мен кайра ырдап чыгуу эми бул кайра эле баягы. Албетте тарыхты унутпаш керек. Тарыхый нерсе, ал тарыхка алтын тамга менен басылып калат дегилечи, бирок ошол эле учурда заманыбызда жашап жатканда биз дагы тарыхты жасашыбыз керек деп ойлойм. Биздин бүгүнкү күндөгү чөйрөдөгү болуп жаткан мисалы авторларды, ошол эле популярдуу болгон инсандардын ырларын ушинтип оркестрга салсак, бул кандай сонун. Мисалы Нурбек Атабековдун да ырларын салгыбыз келет оркестрга. Өзүмдүн ырларымды албетте дагы. Ошол эле учурда ушу болуп жаткан биздин замандаштарыбыздын, булар да тарыхта, мисалы убагында Рыспай Абдыкадыровдор эмне деген ырларды чыгарган, аны дагы койчу ушул кантип ыр болсун деп канча кабыл алышкан эмес, мисалы болгон да. Же болбосо Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, ошол эле Жамиля эң алгачкы иретти, биздин өзүбүздүн эле кыргыздар. Бул кантип ушундай болсун, мындай болгон эмес, бул одоно деп кабыл алышкан эмес. Көрсө ошол учурда бул кандайдыр бир тепкич революция болгон экен. Жаңылануу болгон экен, э? Ооба, ошол эле Алкулус Моновдун ырлары мисалы бүгүнкү күндө бул классика да. Ооба. Автор катары Гүлжигит Сатыбеков мисалы өзүнүн ырларын оркестрда жаңырып аткан кандай кабыл алды? Эмне деди? Өтө сонун. Колдойт мени, аябай колдойт. Мен чалып, астынан өтүп, дегенде айттым, мен сиздин ырларыңызды ырдагым келет. Оркестрга салып атабыз, Улуттук филармонияда жаңырып атат. Десем, өтө кубанды. Ушунчалык мындай эми элестеткиле менин деле чыгармаларымды бирөөлөр ушинтип оркестрга салып, Улуттук филармонияда жаңырып атса, ким гана жактырбасын. Азыр өзүңүздүн ырыңызды ырдай элексизби ал жакта? Азыр өзүмдүн ырымды ырдай элекмин. Мен тескеринче Каныкей болгонунан эмес, Каныкей Гүлжигит Сатыбековдун ырларын ырдагандан популярдуу болуп кеттим деп ойлойм. Сельва – современный онлайн-сервис, классифайд и маркетплейс с доставкой. Теперь покупать и продавать легко. Заказывайте товары, продвигайте свой бизнес. И самое главное, что Сельва доставит все в сохранности. Сельва. Удобно, когда все рядом. Анда эмесе Каныкей, бүгүнкү долбоорубузда сиздин жан дүйнөңүзгө баш бага турган, ошол нерсеге эшик ача турган бир суроолордун топтому бар. Ошол суроолорду эми кезек-кезеги менен берейин. Кыска-нуска жооп бересиз, э? Айтыңызчы, өзүңүздөй адамдардын көп болушун каалайсызбы? Аябай каалайм. Мисалы, көңүлүңө төп келген, же болбосо сенин сезимиңди ал башка адам дагы ойлоп турган сезимиңди көрүү, мен ушундай нерсени көргүм келет. Бул бир башкача нерсе да. Өзүңүздү күзгүдөн караганда кандай адамды көрөсүз? Ошону жооп бере албайм да, билбейм. Өзүмдү күзгүдөн караганда мындай толук бир жооп бере албайм да. Кандай экенимди айта албайм. Жакшы экенин же жаман экенин билбейм деп айтмакмын да. Өзүмдү күзгүдөн көргөндө Демек өзүңүздү тааный элексиз. Мен эми тааныгандан мурда, эгерде мен өзүмдү көрсөм, мен бул адамды билбейм деп айтмакмын. Ушунчалык сырдуу болгон үчүнбү? Билбейм, ошону айтып атпайм. Жар тараптуу болгон үчүн. Жок, мен ошону жооп бере албайм да, мисалы, айтып атпайм, ошону айта албайм да. Анда мындай деп сурайынчы. Өзүңүзгө белгилүү Каныкейдин канча жүзү бар? Өзү мындай деп айтылат да, адамдын 3 жүзү бар дейт. Бирөө өзү билген, экинчиси үй бүлөсү билген, анан жумушундагылар билген. Сиз өзүңүз баамдап билген Каныкейдин канча жүзү бар? Бул сурооңузга чындыгында билбейм деп айтпадымбы башындачы? Канча жүзү бар десеңиз, мен ошонун аябай көп жүзү бар деп айтмакмын. Өтө ар түркүн. Жагдайга жараша. Жагдайга, жанагындай кээде ойлойм, актрисалар ролго кирет го. Ошол нерсе да мага аябай жагат да, анан өзүмдү ар тараптан ар дайым сынайм, байкайм да. Ар түркүн боло алам. Чачымды кой берип, чачым жок, маанайы жок, сууз, терең, бийик, ылдый, өйдө, аба, салкын, жай, жел сыяктуу өтө көп.
көрөм да. Адамдык сапаттардын кайсынысын эң биринчи орунга коесуз? Чынчылдыкты биринчи орунга коем. Анткени чындык бар жерде баардыгы көрүнүп турат деп ойлойм. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар деген нерсечи? Ал дагы бар. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар, анткени ал өзүнүн көз карашы менен көрөт да. Ал эми биз бул жерде туруп караганда такыр башка нерсени көрөбүз да. Өзүңүз жөнүндө кандай пикир көп угасыз? Оң пикирби же терс пикирби? Ар кандай пикир угам, оң көбүрөөк угам. Кандай маани бересиз ошол нерсеге? Жакшы сөз уксаңыз кубанып каласыз. Жакшы сөз уксам кубанам, анан албетте позитив, жакшы нерсе тартуулайт ал нерсе. Анан башка жактан дагы пикирлерин карап угуп көрүп, ал өзүнүн позициясынан карап айтып атканын сезем да. Сизди дайым кубандырган, эстеген сайын бир кубана турган жагдайлар барбы жашооңузда? Ооба. Мисалы, мындан мурдараак мени бир башка нерселер кубандырчу да, мындай максималдык, мындай материалдык, моралдык нерселер мени кубандырчу да, мындан мурдараак. Анан балдарым пайда болгондон кийин, ушу 2 балалуу болдук, Кудайым буйрса. Мени ар дайым ошо балдарым кубантат. Жүзүмө жылмаюу тартуулайт. Мен аларды эстегенде эле менин өзүм жараткан бир сонун нерселерим бар экенин сезем да, анан кубанып кетем. Азыркы тапта мен ушундай сезип ойлоном да. Анан ак менен кара чогуу жүрөт эмеспи? Бул кубанычы болду жашооңуздагы. Сизди ойлонтуп капа кылган нерсе эмне азыркы учурда? Ааламаттан корком. Тирүүлөрдүн өлүгүнөн корком да. Мындай айтат го, тирүүлөй өлүк болду деген сөз болот го, мындай кыргызда бул өтө курч сөз да. Мен ошону аябай байкайм. Тирүү эле адамдар жүрөт, анан бирок өлүк сымалбай, ичиң морт болуп сынып кеткен жагдайларды көрөсүң го. Ошондойлорду көргөндө аябай капаланып кетем. Бул эми ааламат да, адам үчүн ааламат. Демек, сиз ушул нерседен коркосуз, ушул нерсе сизди азыркы учурда ойлонтот, э? Ушул жашыңызда аң сезимиңизде мурда кийин болуп көрбөгөндөй эмне бир өзгөрүү болду? Мени ойгондурган нерсе ошо ден соолукка байланыштуу болду да. Ден соолук жабыркаган кезде аябай көпкө ойлондум да, мисалы көрсө бул жашооң деги эле баардык нерсе бир тыйын экенин, тыйын дагы эмес, арзыбайт экенин байкадым да. Анткени биз ойлойбуз да, эптеп ушул нерсеге жетсек, 5 алсак деп кичинекей кезде ойлойбуз. Чоңойгондо үй алсак деп ойлойбуз. Же болбосо ушундай сыяктуу нерселер болот да. Анан ден соолук маселесине келгенде мен эмес, ошо башка адамдын ден соолугун көрүп, мен аябай ойлондум да. Көрсө ден соолугуң болбосо өр күлкүнүн деле пайдасы жок экен деген ойго келесиң да. Ошон үчүн мени ойлондурган бул бир гана ден соолук. Сиз үчүн жашоодо адам баласы үчүн бир баалуулуктар болот да. Сиз үчүн ошол жашоодогу баалуулуктардын эң биринчиси эмне? Бул намыс. Намыс турат да, эң чоң баалуулук. Кандай тараптан карабайлык. Өйдөдөн, ылдыйдан, жүрүм турум. Намыс десе эле мындай бекем намыс деп мындай ойлошот го. Намыс бүт жерде бар. Адамга болгон мамиледен, баардык жандыкка кылган мамиле, табият, оокат, дүнүйө баардыгына, акча бүт баарына намыс менен, намыстуулук менен мамиле кылган бул эң биринчи орунда деп ойлойм да. Ошо намысты аябай бийик сактайм. Намысыңызга доо кеткен учурлар болду беле жашооңузда? Жок, мен ошону сактаганга аракет кылып келем, ар кандай жагдай болбосун. Азыркы учурда бүгүнкү жашоо образыңыз, бүгүнкү жашоо сапатыңыздын баарын эске алганда маанилүү өмүр сүрүп жатам деп ойлойсузбу? Ооба, баалайм. Ар бир, мисалы бүгүнкү күндө мен ар бир мүнөтүмдү баалайм. Анткени мен азыр ушундай куракка келдим. Баардык нерсеге ой толгоп каласың го, ой токтотуп. Ошол курактамын да азыр. Мен айтпаймын,
өйдө ылдыйкы жок, мындай бир ортолук нерсе болот го. Ошондой куракка келдим деп ойлойм да. Акыл толуп, акыл тунук болуп турган кезде бардык нерсенин өз убактысы болот. Адам баласынын өмүрүндө бир өзүнүн чектелген убактысы болот го. Жылдыз от өчүп, өмүр бүтүп, кыргыз ичер суусу түгөнүп деп коет го. Сиз бул ааламдан өткөн кезде артыңызда кандай сөз калышын каалайсыз? Артымда мен ойлойм, калса бир гана өзүбүз жараткан нерсе, мисалы жумуш иретинде айтсам, ырларым калат деп ойлойм. Анан эң оболуусу өзүңдүн кийинки калтырган изиң. Бул балдарың, бул сенин урпактарың деп ойлойм да. Анан мен мурун ойлочумун да. Эми ыр жараттык, ошол калат болду депчи. Анан бир ойчулдар мага айтты да. Канке, сен жаңылышасың деди. Ырларың ал мейли ыр дейт да. А жандуу сен эмне калтырдың дейт да. Анан мен аябай көпкө ойлондум да. Жандуу эмне калтырдым? Ал ойчул айтты магачы, сен элестетсең бир клетка дейт. Экинчи клетка, үчүнчү болуп 4-5, 100 миллион болуп чоңоет дейт да. Бир эле клетка. А сен эмне калтырдың? Эмне калтыра аласың дейт да. Анан ойлонуп отуруп ошондо мындай терең ойго баттым да. Анан айттым, көрсө биз өзүбүздөн кийин бир гана урпак калтырабыз. Демек мындай бала, бакыра ошол нерсени эле калтыра алат экенбиз да. Тукум мындай айтканда. А болбосо бардык нерсе темириң деле жешилет, өмүрүң деле өтөт, дүнүйөң деле кур. Бүт баары калат да. Колдун кири, бүт бардык нерсе. Ал жандуудан бул бир гана урпактарым. Эгерде бүгүнкү күнүңүз өмүрүңүздүн акыркы күнү дей турган болсо, эмне кыла албаганыңыз үчүн өкүнөт элеңиз? Мен өкүнмөк эмесмин. Эгерде бүгүнкү күн акыркы күн болсо, мен Кудайга ыраазычылык эле айтмакмын. Ошону көп байкадым да, мындай ирлер прям аябай шашат экен да. Мен бир нерсе кыла албай калдым, жетишейин деп. Эгер бүгүнкү күн акыркы күн болсо, мен ток бейилдик эле кылмакмын Кудайга. Мен айтмакмын, Кудай, демек бул акыркы болсо макул, анда сенин айтканыңдай, ойлогонуңдай болсун, макул деп мындай бар болгон нерсени эле кабыл алмакмын. Жашооңузда сиз уккан эң бир таасирдүү ой же сөз болот го, бир сөздү угуп бир сестенип калат го адам. Ошо эң сестенип калганым өзүңдөн кийин урпактарды калтыр деген сөз. Ошол мага эң маанилүү болду да. Адам бир нерседен сабак алат же тескерисинче андан үзүрүн көрүп пайдасын көрөт да. Сизге сабак боло алган кыйынчылык жашооңузда болгонбу? Өзүм дагы сабак алган учурлар болду. Анан башкалардын жашоосун көрүп дагы ошол нерселерден сабак алган учурлар болду да. Мисалы, эми мен айтпаймын көптү көрдүм депчи, бирок өзүм турмуштук жагдайымда деле бир көп олуттуу маселелер болгон. Ошолорду карап, байкап отуруп аябай мындай жашоодон мындай кандай десем, бир тарбия алган күндөрүм болгон да. Мисалы, башкалардан көргөнүм деп атпаймынбы, бул ошол эле чыгармалардан, китептерден, адамдардын жашоосунан, негизи эле адамдардын жашоосунан алынып анан жазылган да китеппергечи. Ошолордон байкап, карап отуруп ар дайым тыянак чыгарам. Мен ошол ар бир көргөн чыгармам, ар бир көргөн эдесим бир да күн болгон эмес, жөн эле көрүп деп китепти жаап койгон жок. Мен ар бир ошол көргөн каармандан, окуядан ар дайым өзүмө бир чоң тыянак чыгарам да. Бул өтө маанилүү. Анан жашоодо ошол нерсени колдоносуз. Кереги тиет. Аракет кылам. Анткени ошол эле чыгармалардан көргөн каармандарды мен жашоодон да жолуктурам да. Анан ойлойм, бул Кадича Турбаева деп коем, болду. Же болбосо Субанкул, Жамида. Өзүңүз үчүн жеке ичиңизден жыйынтык чыгарып коесуз. Окуп көптү билдиңизби же уккан көргөндөрүңүз сизге көп сабак болдубу? Экөө тең. Экөө тең керек.
окуш дагы керек, анан ошол эле учурда бирок практикадан, жашоодон көргөнүң дагы бул чоң сабак. Эгерде бир эле аспаптын коштоосунда ырда дей турган болсо, кайсы аспапты тандамаксыз? Кыргызга таандык кылгыякты тандамакмын, комузду тандамакмын. Эгер анчалык кенен болуп кетсе, арфаны да тандамакмын. Жумушуңуздун кыйынчылыгы эмнеде? Элдин көз алдында жүргөнүмдө. Оор бошончу элдин көз алдында. Оор эмес. Мурун оор деп ойлочумун, мисалы, элдин көз алдында жүрөсүң деп уялып, мынтип, мындай ушинтип кетчүмүн да. Анан азыр тескеринче уялбайм, анткени күзгү да. Ошо элди көрүп атканым эле, өзүм да турганым сахнада күзгү. Же болбосо башка сахнадан дагы бирөөнү көрүп турсам, ал дагы менин коомума, жашоомдогу күзгү экенин байкайм да. Ырчылык бул сиздин тандооңузбу же Кудай Тааланын сизге берген белегиби? Ырчылык бул ошо Кудайдын берген белеги деп ойлойм. Анткени Кудайым ар бирине бирден бир нерсе берип жаратат да. Тумар сыяктуу да. Ошон үчүн мага Кудайым ошол ырчылыкты берген экен. Мисалы, ошон үчүн бул нерсени колдойм, аздектейм, баалайм. Башкаларга башка нерсени берген деп ойлойм да. Башка чөйрөдө өзүңүздү сынап, байкап көрдүңүзбү? Жок. Мен ушул төрөлгөнү, ушул жашоодо жашаган деги эле мындай көрүп жаткан турмушум баары эле ырчылык менен байланыштуу болуп калды да. Ал эми башка нерседен жок, байкаган жокмун, байкагым да келбейт. Анткени мен билем, бизнес меники эмес экенин билем. Өзүм эле тартылбайм. Ушул күнгө чейин ар кандай суроо талаптар болгондо, сен атыңды колдонуп кел, бир нерсе ачабыз, же болбосо мындай бир бизнеске ыктаган учурлар болгондо, анан мен айткам, жок, мен өзүмдү жалгыз гана чыгармачылыгымдан гана көрөм деп айткам да. Мен ыр жазалам, ыр жазам, ырдайм. Мен ушуну жакшы билем, мен ушул нерсени гана колдонушум керек деп айтам. Бала кезиңизде кыялданган балалык кыялыңыз орундалдыбы? Жок, орундалбай калды. Бала кезде мен балерина болгум келчү. Негедир ал нерсе ишке ашкан жок. Сиз аракет кылып анан ишке ашпай калдыбы же такыр баш баккан жоксузбу? Жок, ал балет бийчиси болуш үчүн кичинекей кезиңден башташың керек. 4-5 жашыңдан. Анан чоңойгондо каяктан мен өзүм 20 жашымда музыкага келсем. Ошондуктан балет бийчиси болгум келчү, ал ишке ашкан жок, болбой калды да, анткени ага ыктаган жок ата-энем. Алар айттыңыз беле? Билчү Айткам, айтчумун, бирок турмуш жагдай ага шарт берген жок да, анткени биз өзүбүз жакыр жашачубуз, шаардан алысыраак жашачубуз. Анан балет бийчиси болгум келет десем, сени ким алып барып отурмак эле аяка, ким ташымак эле деп койгон да. Балким Бишкек калаасында жашаганда балким ишке ашмак беле бул ой, билбейм. Ошондуктан буга дагы бирден бир себеп ата-эненин мамилеси чоң таасир берет деп ойлойм да. Ыр жазып, бирок өзүңүзгө жакпай калганын аркасында элге тартууланбай калган чыгармалар барбы? Бар андай ырлар. Ошондой 47 ырдын ичинде укмуш ырлар бар аякта. Жакканы да, жакпаганы, отличник болгон ырлар бар. Ударник, троечник, двоечник ырлар бар аякта. Көчпөй калган ырлар бар. Көчпөй калган ырлар бар да. Айтып атпаймынбы, мындай телегей тегиз эмес да, 5 кол тең эмес да, ошол нерсе. Азыркы сиз аркылап жүргөн кесипти балдарыңызга сунуштайт белеңиз? Жок. Алар ким болгусу келет? Балдарымды мурун ойлочумун ырчылыкка балким баш багабы деп, бирок алардын өзүнүн тагдыры, өзүнүн турмушу болот деп ойлойм да. Ошон үчүн атайын зордоп, сен ырчы бол деп, жок. Мен алардын так илимдердин ээси болушун каалайт элем. Так илим дегеним бул окумуштуу, же болбосо медицина кызматкери, ушундай так илимдердин кесипкөйлөрү болуусун каалайт элем. Мына ушул ырчылык кесипти аркалап калганыңыздагы эң чоң себеп, эң чоң түрткү сизге таасир бере алган? Жан дүйнө. Жан дүйнөдөгү оруштаган нерселер ыр болуп чыгып, ошол чыгармачылыкка түрткөнү да. Кесибиңди алмаштыр десе, кайсы кесипти алмаштырмаксыз? Медицинага алмаштырмакмын. Кызыгасыз?
Мага жагат негизи медицина өзү. Болбосо кандан корком, инеден корком. Аябай мындай кыргызда айтат го, жалакаймын да, мындай. А бирок мага жагат так илим, анткени бул деген адамдардын өмүрүн сактаган илим. Бул деген өтө кенен илим деп ойлойм да. Муну эгерде касса, бул өсүп өнүгө турган илим да, медицина. Адамдын өмүрүн сактап калып атат. Болбосо адамдар өлүп эле калган да. Ооба. Жумушуңуздагы көңүл калтырган, айтып атпайсызбы, жүрөк жанчылган бойду, жанчылат бирде андай болот депчи. Ошондой учур болду беле, окуя болду беле? Болгон. Кайсынысын эстейсиз? Ошо биздин кесипте бир нерсе мени түйшөлтөт да. Мисалы, бир белгилүү эле инсан болчу, ал инсан жок го дейм азыр, жок. Анан биз баягы теледен карап аябай көнүп калыптырбыз да, ошондой образды элестетип, ушунчалык аябай мындай баа берип, анан мен өзүм кийин белгилүү болуп, анан ошол инсандын жанына барып калдым. Барып, кандайсыз деп саламдашып учурашып эле калсам, анан бир одоно сөздөрдү сүйлөп койду да, мындай ыплас сыяктуучу. Анан мен аябай жаман болуп кеттим. Ушундай нерселер көңүлдү калтырат да. Мисалы, биз үчүн эталон күзгү. Биз көрүп алып, ушуну кандай дарамет, бул кандай сонун деп тамшанып. Биз ошолор менен чоңоебуз да. Анан кийин ошо мен сахнага келип аралашып калганда ар түркүн адамдарды көрдүм. Ошол эле белгилүү инсандарды. Анан белгилүү инсандарды көрүп, ошолордун арасында бир мындай башкача сүйлөшсө, сахнадагы эмес, башка нерсени сүйлөшсө, ушундай бир башкача боло түштүм да. Мындай билбейсиң да, же уккан кулагыңа ишенериңди билбейсиң, же көргөн айкелиңе салыштырарыңды билбейсиң. Айтор бул жер менен асман болуп кетет да. Анан ошондойлорду көргөндө мындай тоолор кулап кетет да. Ошондой нерселер бар. Мен да тамашалап айтып калчу элем. Өзү ырчыларды сахнадан эле көрүш керек деп тамашалай берем да. Бул чын. Анан ошол нерседен сабак алып, сиз күйөрмандарыңызга мамиле кылууда ошондойлорду эске алып атасызбы? Эске алдыңызбы? Эске алам, ооба. Мен эми болгонумдай жүрөм да, кандай болсом, ошондой болгонго аракет кылам. Мисалы, албетте, үйдөгү болгон нерсе эми бул сахнага төп келбейт го, анткени үйдө сен чечинип алып жүрөсүң, ар кандай жүрөсүң да үйдө. Анан албетте сүйлөө маданияты деген бар. Ошону мен аябай аракет кылам. Жакшы алып жүргөнгө өзүмдү. Бул эң маанилүү да. Соода сатык үчүн жаңы тиркеме издеп жаттыңыз беле? Анда биз сиздин кыялыңызды орындаттык. Selva бул уникалдуу сервис. Сиздин товар жана кызматыңызды бир баскыч менен таанып билишет. Эми соода сатык жүргүзүү алда канча оңой. Selva мобилдик тиркемесин жүктөңүз дагы. Жарнамаларды толугу менен акысыз жана чексиз жайгаштырыңыз. Бизнесиңизди алга жылдырууну азыртан баштаңыз. Чынында эле тиркеме сиз каалагандай болду. Selva кол алдыңда болгондо баары ыңгайлуу. Чыгармачылык адам үчүн чыгарма жаратууда, аны элге жеткизүүдө чоң нерсе бар, бул сүйүү деген нерсе да. Келиңиз сүйүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Келиңиз. Сүйүүгө кандай аныктама бере аласыз? Ой, сүйүүгө аныктама бериш үчүн мен оюмча бул 1000 жолу төрөлүп, 1000 жолу жаралыш керек деп ойлойм да. Анткени сүйүү ар кандай болот. Мен сүйүүнү мурун ойлочумун, жанагы жаш кезде бири-бирин жактырып калып, сезим болсо бул сүйүү деп ойлочумун да. Анан ошентип ойлоп жүрүптүрмүн. Анан кийин убакыт өтүп, балалуу болгондон кийинки ошо өзүң төрөгөн баланы карап алып, ушунчалык бир суктанган, бул башкача сүйүү да. Бул эми сөз менен жеткире албайсың да. Антейин десең дагы табиятка, же болбосо бир башка эле бир нерселерге болгон сүйүү дагы бул укмуш да. Ошон үчүн мен айта албайм, сүйүүнү бир эле нерсе менен тастыктап же айгинелеп коюу бул туура эмес да. Сүйүү деген бул ар түркүн деп айтмакмын. Чексиздик. Чексиз, бул бүткүл аалам деп айтса да болот да. Аял заты катары айтсаңыз да, эркектин сүйүүсү кандай болуш керек?
чынын айтсам билбейм, ар ким ар кандай сүйүүнү күтөт да. Мисалы бирөө аруулукту күтөт, бирөө байлыкты күтөт, бирөө чынчылдыкты күтөт, бирөө мындай айтканда деңизди күтөт. Ар ким ар кандай күтөт да. Аял затынын өзүнүн мүнөзүнө жараша ал сүйүү күтөт деп ойлойм. Мисалы мага аябай аяр мамиле жагат. Мен сезимтал адамдардын катарына кирем да. Мага аяр мамиле жагат. Жакшы көргөн адамыңыздан биринчи жолу эмне белек алгансыз? Жагымдуу белек катары ошо жолдошум Майамиге чакырган да мени. Ошону аябай жакшы кабыл алгам, анткени Disney World'ка алып барган да. Disneyland деп айтып калабыз го биз, баягы кичинекей кезде көргөн мындай бир элесте калган мультиктер бар эмес беле? Жомок дүйнөсү. Ошол дүйнөдө болгон эмесмин да жашоодо. Анан Disney World'ка алып барган мени. Ошол аябай эсимде калган. Сүйгөн адамыңыз сиздин кайсы сапатыңыз үчүн багынганын айтат? Жолдошумду айтасызбы? Ал мени жөн эле сенин бар болгонуң үчүн сени сүйгөм деп айтат. Атайын бир нерсе үчүн сүйгөнмүн деп айтпайт да. Просто бар болгонуң үчүн. А сизчи? Мен анын мени сүйгөндүгү үчүн баалагам. Убакыт өткөн сайын сүйүүнүн мааниси өзгөрөт бекен? Өзгөрөт. Кандай өзгөчөлүктөрдү, кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Камкордук Көбүрөөк болгон. Кыргызда балам балалуу болгондо билесиң деген сөз бар го. Ошол сөздү канчалык түшүнүп, канчалык кабыл алып атасыз? үй бүлө кургандан кийин ушул апамды көбүрөөк түшүндүм да. Мурда бала кезде мындай кээ бир таарынычтар болуп калчу эле да менде. Эмнеге депчи, мисалы ата энем ажырашып кеткен да. Анан эмнеге ажырашат адамдар деп аябай капа болчу элем да апамачы. Балким апам ажырашпай койсо болмок беле депчи. Бирок үй бүлө кургандан кийин канчалык турмуш оор, канчалык балдарды көтөрүш, же болбосо эми турмуштук жагдайлар болот да, үй бүлөлүк деген нерсе. Ошолорду көргөндөн кийин мен азыр бүгүнкү күндө апама аябай чоң баа берем. Аябай сыйлайм оюн. Түшүнөм да мындай. Эгер мурун бала катары карасам апамды, азыр мен дагы аны түшүнгөн айым катары карайм да апамды. Эне катары карайм. Аяйм, түшүнөм, жагдайына киргенге аракет кылам. Ушундай нерселер бар. Ата энеңиздин алдында сизди сыймыктанткан, анан уялткан эмне? Билим алганым үчүн сыймыктанам. Анткени мамам ар дайым айтат да, билим алдың. Мындай аябай баалайт да ошол нерсемди. Сен билим алдың, билимдин артынан жүрүп, ушундай жакшы нерселерге жетишип атасың дейт. Ошол нерсе мени сыймыктантат. Демек мен жүзүм жарык деп ойлойм да. Анан уяласыз? Уялганым деле жок экен, чынын айтсам. Анткени уялгыдай деле кескин бир нерселерди кылган эмесмин да жашоодо. Үй бүлөдө ким кечиримдүү? Атасы кечиримдүү деп ойлойм. Үй бүлөдө башкарасызбы же баш ийесизби? Мен башкарбайм. Мен байкайм. Мен ушундай позициядамын. Мен башкарбайм, мен бардыгын байкайм. Байкоо гана салып турам. Балдарыңыздарга өзүңүздөрдөй болгон түгөй туш келишин каалайт белеңиздер? Ооба. Каалайт болчумун, аябай. Курбу, дос деген сиз үчүн ким? Бул жашоодогу утурумдук нерсе деп ойлойм. Дос өмүр бою эмес деп ойлойм да. Анткени өмүр бою бул бир гана сенин жакын адамдарың калат. Досту тандоодо мен аябай, кандай десем, сезимталмын. Ар ким менен дос боло бербейм. Эгерде сезимдер, маанайлар, көз караштар түз болсо дос болом. Кээде болот, жана сөзгө ишенем да, кээ бир досуң сени өзүнөн кем көрөт дейт. Кээ бир досуң сени өзү менен тең көрөт дейт. Кээ бир досуң сени өзүнөн артык көрөт дейт. Мен ошого ишенем. Ушундай учурлар болот, кээ бир досуң сени өзүнөн кем көрөт. Кадимкидей. Тим эле кемсинтип, сүйлөп, монтип, өзүнөн кем көрүп, ал аябай байкалат. Ал ойлойт да адамдар, жөн эле калп айтып койсом болот депчи. Бирок на самом деле андай эмес.
чындыгында кээ бир досуң сени өзүнөн кем көрөт. Аны мен аябай тез эле байкайм. Аны байкагандан кийин эле андай достор менен мен дос болбойм. Үзөм. Эч кеп сөзү жок эле үзүп коем. Анткени мага андай достун кереги жок. Өзүнөн кем көрүп, өйдө монтип сүйлөгөн достор жакпайт. Кээ бир досуң сени өзү менен тең көрөт. Андай достор да бар. Андай достор мага жагат. Мен аны баалайм. Анткени ал сага калп айтпайт. Ал чыныгын айтат да. Мондай болуп атат, мага жакпай атат, же болбосо сен оңол. Ушул жериң туура эмес деп эле түз айтат. Ошол нерсе мага аябай жагат. Андай досторду баалайм. Кээ бир досторуң сени өзүнөн ушунчалык бийик көрөт. Мен ал досторду аябай баалайм. Анткени ал достор сени ушунчалык мындай өзүнүн ичкен ашынан бийик коет. Чалсаң келе калат. Эмне болду депчи мындай. Ал мындай айтканда сени ушунчалык кумир тутат да. Ал досторду мен аябай баалайм. Мен ушунчалык аздектейм аларды. Анткени алар сени ушунчалык бийик көрүп атат. Ошон үчүн достор ар кандай, достор түбөлүктүү эмес. Кыргыздын кызык катары айтсаңыз да, улуттун кызыкчылыгы сиз үчүн эмне? Улуттун кызыкчылыгы бул өтө бийик, баалуу нерсе. Өтө бийик. Бул бардык нерседе бар да. Улуттук баалуулук бул сен төрөлгөнүңдөн баштап өлгөнгө чейинки айтат го, вазипа деп коебу, өмүрдүн өтүшү. Ошонун бардыгы кирет кыргыздын баалуулугуна. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин. Жылаңач төрөлдүң, жылаңач өлдүң. Ар бир кадам шилтеп баскан сайын тушот той, бешик той, сүнөт, тил ачар, ушундай бардык үй бүлө курган мезгил, үйлөндү, бүт 40 жаш, 50 жаш, 60 өлгөнгө чейинки бардык нерсе ошо кыргыздын баалуулугу деп мен кабыл алам да. Демек кыргыз болуп жашаш керек. Салт сана, бизге берилген салт сана менен. Өзүңүздүн кыргыз болгонуңузга аябай бир сыймыктанган учур болгонбу жагдай? Болгон. Ар дайым болот. Качан? Кайсы учурда? Эмнеден улам? Кыргыз тилин билгенимден улам. Биринчи кезекте мен кыргызды эмнесинен баалайм? Кыргыз болуп төрөлгөнүң бул тилиңдин бар болгону, дилиңдин, диниңдин бардык нерсенин бар болгону бул алтын да, бул керемет да. Ишеним, Кудайга ишенгенден баштап бардык айтып атпаймынбы? Кыргызга ылайыктуу бардык жөрөлгөнүн бардыгы бар болгонунан салт санаасынан тарта. Ошол нерсе бардыгы мени аябай сыймыктандырат. Чыгармачылыктын аркасында чет өлкөгө көп эле чыктыңыз да. Ошол чет өлкөдө жүргөн кезде кыргыздын биринчи эмнесин сагынасыз? Мага тоолор жетпейт экен. Мен ошону байкадым да, мурун көп маани берчү эмесмин. Тоолорду көргөндө, эми тоо деп койчумун да. Анан көрсө тоо бизге аябай бир мындай символикалык түрдө бир нерсе берет экен. Мен ошону байкадым. Москвада кетип баратабыз бир жолу. Зымырайт эле, зымырайт. Анан ушундай бир нерсе жетпейт да. Мындай көкүрөгүм тола албай койду да. Эмне эле болуп атат дейм. Анан көрсө түп-түз экен да ал жерчи. Москва негизи өзү мындай түз да, Сибирь өрөөнү булар эми укмуш да, мындай горизонт көрүнөт да Сибирде мисалы. Анан мен аябай таң калдым да, бир нерсе да жетпейт. Көрсө ошону ушул жакынкы күндөрдө эле сездим. Могу 33төн нарылагандан кийин сездим да, көрсө бизге тоо, таш, суу бул аябай энергетика берет экен көрсө. Мен ошону кийинчирээк эле сездим. Жаш кезде баягы дүйнө кыдырып жүргөндө мен анчейин аларга маани берген эмесмин. Кыргызстан бүтүп атса керек мен деп коем да. Бирок көкүрөктөгү айтып атпаймынбы, биз каякта төрөлсөк, ошол аймак, ошол жерге биз таандыкпыз. Биз ошондон энергия алабыз. Кудайды сезип, туюп, болот го бир эң биринчи жолу чындап Кудай дегенди качан сездиңиз эле? Кудай таануу негизи эле Кудай бул адам төрөлгөнү жашайт деп ойлойм да, өзү менен чогуучу. Анан Кудай ар дайым биздин ар бирибизде бар деп ойлойм. Мен төрөлгөнү ушу кичинекей кезден эле мен ишенчүмүн.
Кудайдын бар экенине, анткени бирөө ар дайым карап тургандай сезилет да мага. Мага ар дайым ушундай сезилет. Кичинекей 4-5 эс тутуп калган кезимен тарта ар дайым бизди үстүбүздөн бирөө карап тургандай мага сезилет дагы эле. Ошон үчүн Кудай бул өтө улук нерсе деп ойлойм да. Ага мен даже мындай жаман сөз келтиргенден корком деп ойлойм да. Өлүмгө даярсызбы? Даярмын. Өлүмгө даяр болуш үчүн адам эмне болуш керек? Кандай болуш керек? Өлүмгө даяр болуш үчүн адам билбейм, бардыгына көзү жетиш керек деп ойлойм. Эми мынтип ойлойм да, бул турмушта бир гана Кудай берүүчү, Кудай алуучу деп ойлойм. Анан тытынып, жок мен жашашым керек деген бул туура эмес го деп ойлойм да. Баары бир Кудай берем десе берет, алам десе алып коет. Кудайдан да, бир гана Кудайдан. Анан Кудай алдында текеберленип мындай болуу бул өтө одоно деп ойлойм. Эгерде айтып атпайм, эгер Кудай берем десе берет, алам десе алат. Ошон үчүн Кудайга сөз келтиргенден корком. Жан дүйнөңүз эмнеден эс алат? Тынчтыктан эс алат. Ар кандай адамдардын категориясы бар да, мындай көп нерсени жактырган адамдар. Мага тынчтык аябай жагат. Мемиреген тынчтык. Ушунчалык мени мындай эс алдырат да, байытат. Ошол тынчтыкка жетиш үчүн эмне кыласыз? Эмне кылам? Ойлоном, келме келтирем. Мындай айтат го, Кудай менен Кудайга жакын болуу үчүн адамдар ар кайсы нерсени кылат го. Ойлоном ар дайым, Кудайга жалынам. Адам өзүн эмне менен байытыш керек? Сезими менен байытыш керек. Сезим. Бул деген башкача нерсе да, сезим бул кайталангыс. Ал сени менен кошо жаралат деп ойлойм, сезим. Эгер ошол сезимди сен башка бирөөлөрдөн тапсаң, бул кандай бакыт деп ойлойм. Мына ушундай канакей, биз сиздин жан дүйнөңүзгө баш багалы деген суроолордун топтому ушулар болду. Негизи эле жалпы айтсаңыз да, ушул суроолордун үстүндө мурда кийин ойлонуп көрдүңүз беле? Же биринчи жолу кандай суроолор болду? Жакшы суроолор болду, мага бул интервью жакты. Мындай кандай десем, стандарттуу эмес. Адамдын жан дүйнөсүнө мындай байырлаган суроолор болду да. Баш баккан. Ушундай нерселер жагат мага негизи. Мындай жан дүйнөгө азык берген нерселер жагат да. Жоопторуңузга канааттандыңызбы? Ооба, эми арасында күлкүлүүлөрдү алып салгыла. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, эми элибизде айтат, эл тараза, эл сынчы, эл баамдайт, эл өзүнө керектүүсүн алат деп. Эстрадабыздын ырчысы, көрүнүктүү жылдыз Каныкейдин жоопторунан анын жашоодо кандай адам экенин, кандай көз караштары, кандай баалуулуктары бар экенин билсеңиз болот. Андан сырткары Каныкей ушул эле сизге берген суроолорду биз көрүүчүлөрүбүзгө берели. Балким алар дагы өздөрүн ушул күзгүдөн бир карап алсын. Өздөрү да бир жооп берип көрсүн. Кандай жооп алардыкы чыгат болду экен. Анан албетте кызыктуу жоопторго биздин редакциябыздын атынан атайын байгелерибиз бар. Биздин YouTube каналдан баш багып бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылыңыз. Каныкей, сизге рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели, чыгармачылык ийгилик. Рахмат айтканыңыз келсин.